Аламүдүн районунда аялдын сөөгү табылып, анын өлүмүнө чогуу жашаган киши шектелип кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясы маалымдады. 42 жаштагы аялдын сөөгү Каражыгач айылындагы арыктын жанынан табылган. Бул окуя боюнча иш козголуп, аны менен чогуу жашаган жана иштеп жүргөн 38 жаштагы киши кармалды. Аял токмоктон улам каза болгондугу айтылат. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, иликтөө уланып жатканы кошумчаланды. Кадамжай районунда катталган селдин кесепеттерин жоюу максатында өзгөчө кырдаал режими киргизилди. 24-июнь күнү Баткен облусунун Баткен, Лейлек жана Кадамжай райондорунун аймактарында катуу жааган жамгырдан сел жүргөн. Алдын ала маалыматтар боюнча 47 турак үйгө, 113 турак үйдүн куруусуна, 5 социалдык объектиге, 1 кичи футбол аянтчасына сел кирип, 17 ички чарбалык жолго, 2,7 чакырым коргоо тосмого, 1 көпүрө, 12 чарбалык курулуш, 2 суу кампага, 1 трансформаторга зыянын тийгизген. Кадамжай районунун Жеңиш айылында 1000ге жакын, Баткен районунда 27 тургун коопсуз аймакка көчүрүлдү. Түнү менен аймактарда райондук жарандык коргонуу кызматтары сел келген аймактарда калыбына келтирүү ишин жүргүздү. Ыкчам иш-аракеттер уланууда. Учурда облус аймагында жол каттамдары ачык деп айтылат маалыматта. Азыркы учурда жаандан кийин сел жүрүп жолдорго таш кулап, балыкчы Жалал-Абад унаа жолунун 258-чакырымында унаалардын жүрүүсүнө чектөө киргизилди. Жолдорду тазалоо иши жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары Ош облусунун Мырзаке Карашору унаа жолунда чоң таш түшүп, жолдо суу каптап, жүрүү кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилди. Жеринде ИИМдин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жана тийиштүү кызматтар иш алып барууда. Президент Садыр Жапаров бүгүн 25-июнда Бельгияга иш сапарынын алкагында король Филипп менен жолугушту. Анда тараптар Кыргызстан менен Бельгиянын ортосундагы кызматташтыктын актуалдуу маселесин талкуулашты. Мындан тышкары эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык кызматташуу маселеси боюнча пикир алмашуу болуп, Кыргызстан менен Бельгиянын мындан аркы өз ара аракеттенүүсүнүн бир катар келечектүү багыттарын белгиледи. Жолугушуунун жыйынтыгында президент Садыр Жапаров король Филиппти Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды. Президент 24-июнда Бельгияга иш сапары менен барган. Сапардын алкагында ал Бельгиянын королу Филипп менен жана Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель менен жолугушуусу күтүлүүдө. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргызстандын Европа биримдиги жана Бельгия менен соода-экономикалык кызматташуунун учурдагы абалы жана келечегин талкуулашат. Кытайга иш сапары менен барган министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен жолугушту. Жолугушууда Камбар Атай биргесин жана Чаткал дарыясына ГЭС куруу боюнча сүйлөшүлдү. Ошондой эле Талас Чаткал Ташкент унаа жолун куруу долбоору талкууланды. Учурда анын жол картасы даярдалууда. Долбоор ишке ашса, өз ара соода жүгүртүү жогорулап, эки өлкөнүн туристтик потенциалы жакшырары белгиленди. Мындан тышкары Кыргызстандан Өзбекстанга көмүр жеткирүүчү логистикалык конвейерлерди жана көмүр логистикалык борборун куруу боюнча биргелешкен иштерди активдештирүү тууралуу кеп болду. Эске салсак, Акылбек Жапаров жумуш сапары менен Кытайдын Үрүмчү шаарына барды. Анын алкагында Кытай Евразия Экспо эл аралык көргөзмөсүнө катышып, Кытайдын Синьцзян уйгур автономдуу районунун жетекчилиги жана корпорация башчылары менен жолугары күтүлүп жатат. Каракчылыкка айыпталган кыргыз жараны Варшавадан Бишкекке экстрадицияланды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан маалымдашты. Маалыматка ылайык, өзгөчө ири өлчөмдө каракчылык боюнча кылмыш иши Кызылкая шаардык милициясы тарабынан тергелип жаткан. 2015-жылы Баткен облусунун аймагында шектүү башка шериктери менен биргеликте жаранга зомбулук көрсөттү, 1 миллион 30 миң долларын тартып алышкан деп айтылат маалыматта. Учурда шектүү Кызылкая шаардык милициясынын тергөө кызматына өткөрүлүп берилгени кошумчаланды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мыйзамсыз миграцияга каршы ыкчам издөө иш-чарасын жүргүзүп, анын алкагында Чүй облусундагы канаттуулар фабрикасынын биринде Кыргызстанда жүрүү визасынын мөөнөтү өтүп кеткен 45 чет өлкөлүк жаранды аныктады. Анын ичинде 12си Пакистандын, 33-ü Бангладештин жарандары. Тартип бузгандар тиешелүү административдик жоопкерчиликке тартылуу үчүн ички иштер органдарынын аймактык бөлүмдөрүнө жеткирилди. УКМК терс кесепеттерге жол бербөө үчүн жеке жана юридикалык жактарды колдонуудагы миграциялык мыйзамдарды так сактоого чакырат.
Мамлекеттик айыптоочу акын жана активист Аскат Жетигеновду 8 жылга эркинен ажыратууну сурады. Бүгүн Бишкектин Свердлов райондук соту анын ишин карады. Массалык башаламандыктарга жана бийликти басып алууга чакырык жасоо беренеси менен айыпталып жаткан акын Аскат Жетигенов 20 мартта камакка алынган. Аны 16 мартта Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кочкордон кармап Бишкек шаарына жеткирген. Социалдык тармактардагы видео кайрылуусунун негизинде ага бийликти басып алууга чакырык жасаган деген айып коюлуп кылмыш иши козголгон. Бишкектин 1 май райондук соту Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун камактагы мөөнөтүн 26 августка чейин узартты. Бул тууралуу соттон кабарлашты. 24 июнда Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен УКМКнын тергөөчүсүнүн өтүнүчү канааттандырылган. Быйыл 25 мартта УКМК Азербайжандын атайын кызматтары менен биргеликте Бакуда издөөдө жүргөн Райымбек Матраимовду кармаган. Аны менен биргеликте анын бир туугандары Тилек жана Руслан Исламбек Матраимов кармалган. Анын ичинде Тилек Матраимов 26 апрелде үй камагына чыгарылган. ИИМ кайрадан автоунаанын терезесин караңгылатууга акция жарыялоону карап жатат. Бул боюнча тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга коюлду. Эми автокөлүктөрдүн терезесин караңгылатууга уруксат берүү кызматы аралыктан көрсөтүлөт. Мындан тышкары долбоордун алкагында автоунаалардын айниктерин караңгылатууга уруксат берүү боюнча акцияны өткөрүү пландалууда. Ал токтом кабыл алынса 3 айга созулат. Акция боюнча караңгылатууга уруксат берүү жеке жактар үчүн 50 000 сом, юридикалык жактар үчүн 70 000 сом, чет элдиктер үчүн 90 000 сом болот. Ал эми 2023 жылы дагы жарыяланып 60 күнгө созулган акциядан казынага 184 миллион сом түшкөнү айтылды. Ош шаарында абоненттер тарабынан ичүүчү таза суу сарамжалсыз колдонулуп жатат. Мындан улам айрым үйлөрдө суунун басымы азайып көйгөй жаралууда. Ага байланыштуу шаардык суу канал ишканасы рейд өткөрүп сууну максатсыз колдонгондорго чара көрүп жатат. Мындай сарамжалсыз колдонуп атышат. Башка элдерге ушунайынан суу жетпейт. Бул иче турган суу да мүмкүн эмес. Сугарбаш керек. Насос жок да. Жок, бар. Жок, бир канал суу. Бая тарттык кой үйлөрдү, бая резиденцияда. Ошо канал ушул барат. Күнү суу атат, элдер суу ичиш керек. Сиз болсо балдарыңыз килемди жайып алып жууп. Жай мезгили келгенден тарта Ош шаарынын аймагында сууну сарамжалсыз пайдаланган абоненттер кескин көбөйдү. Ал себептүү көп кабаттуу үйлөрдө суунун басымы азайып, айрым үйлөргө суу жетпей жатат. Мындан улам ичүүчү таза сууну айыл чарба тармагына колдонгондорго карата рейд жүрдү. 5ге чейин деген эжеге мүмкүн эмес деген. Рейдтин жүрүшүндө Ак Тилек кичи районундагы тургундар бактарак сугарып, же көчөгө сууну негизсиз чачып жаткандары аныкталды. Талапка ылайык ичүүчү сууну бул жагдайларда колдонууга болбойт. Бул 70А дарегиндеги турак үйдүн жашоочулары сууну үнөмсүз колдонуп килем жууган. Ал себептүү суусу кыркылып, айып пул салынды. Үй ээси түзүлгөн протоколго кол коюудан баш тартты. Тартпай мени, мен по-любому Ош суунун үстүнөн дагы өчүргүзүп коем буну. Камераңы. Кандай деле? Алло. Тем более бул жерде бир миллиондогон суу жеткен жок. Рұқсат сурагыда Я знаю. секретный бир объект эмес эже. Билем, бирок Только исключительный случаях ОМП Ош-Коровода канал разрешает полив зеленых насаждений ночное время дотот. Таза сууга бактарак сугарып айыпка жыгылган Достук 7-1 дарегиндеги бул турак үйдүн ээси суга суу келбей жатканына нааразычылык билдирди. Мындан улам таза суу колдонууга аргасыз болуп жатканын айтты. Түнкү саат 12ден таңкы саат 5ке чейин сиз сугарганга, башкага акчаңыз бар. Эми ушул сөзүңө рахмат экен. Оозуңа шакар. Түнкү саат 5тен 12ге чейин суу болгон жок деп экен. Ошо күндүз Болбосо ага начальник участка деген бар ошо кайрылыңыздар. Кана арыз менен кайрылдыңызбы? Сиз азыр эже айтып атат. Мен арыз менен кайрылгам. Арыз менен кайрылган кагазыңызды бериңчи, көрөйүнчү. Сиз арыз менен кайрылсаңыз ким келбей койду сизге? Тин жүрүшүндө 4 абонентке административдик протокол түзүлүп, ар бирине 4,5 000 сом айып пул салынды. Жай мезгилинде калада сууга муктаждык күч алгандыктан таза сууну сугатка пайдаланууга түнкү саат 12ден кийин гана уруксат. Ага карабай сууну күндүзү үнөмсүз колдонгондор четтен чыгууда. Ama adaş nima qilgan? Mana 700 so'm chiqibdi. Bilmayman bir oyga qancha kelishga. 700 so'm. Bul xlor var. To'g'ri. No ziyan. Quritadi.
Kurutат. Ana kanal, bir ar kanal suu болот. Мынжаны насос якында көчкөн Ишканалар 3000ден ашык ишкана бар. Ошо 90 миң үйдүн бир 10 миңи же 5 миңи бир убакта ачып алганда суунун басымы түшүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Ак бураны баягы айтып атам, бассейндер бар, газондорду улап алган, дарбыз муздатат, эшигин алдын жууйт, килем жууйт, күнүгө 2 маал, 3 маал варатасын жууйт дегендей. Ак бураны, селый ак бураны буруп койсо дагы, сууну жеткизе албайбыз мындай болгондочу. Белгилей кетсек, шаардын калктуу райондорунун көпчүлүгү Ак Бура дарыясынан таза суу менен камсыздалат. Калада жалпы 90 миң абонент катталган. Мындан ары сууну үнөмдүү пайдалануу боюнча текшерүүлөр күчөтүлүп, ушул жылдын октябрь айларына чейин уланат. Алмагүл Эрке Байгызы, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ. Канал насосун